Иш козгойм деп коркуткан прокурордун өлүмүнө эмне себеп болгондугу айтылды. Облустук прокуратура Мелис Калыков жетектеген капиталдык курулуш башкармалыгынын 2 жылдан бери бир нече жолу пландык жана пландык эмес да текшерүү жүргүзүп турган. Киши колду болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов шектүү Мелис Калыковго процессуалдык чара колдонуудан тартып кылмыш ишин козгоого чейин барам деп коркуткан. Бул тууралуу шектүү милицияга берген көрсөтмөсүндө айткандыгын башкы прокуратуранын ыкчам иликтөө иштерин жана тергөө көзөмөлүндө башкармалыктын жетекчиси Замир Бейшекеев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында облустук прокуратура Мелис Калыков жетектеген капиталдык курулуш башкармалыгынын 2 жылдан бери бир нече жолу пландык жана пландык эмес да текшерүү жүргүзүп турган. Бул аралыкта капиталдык курулуш башкармалыгында 2 кылмыш иши козголуп, бири токтотулса, экинчиси сотко өткөн. Мындан сырткары Калыковдун өзүнө административдик иш козголуп, ушул жылдын 2 мартында соттун чечими менен 10 000 сом айып салынган. Козголгон иштер анын кызматына байланыштуу болгон. Прокурор шектүү Калыковго кылмыш ишин козгойм деп коркутканы анын өлүмүнө себеп болгон, деди Бейшекеев. Ошондой эле прокурорлор окуядан бир нече күн мурун Мелис Калыковдун жакындарынын тоюна барып, ошол жерден баары эртеси аңчылыкка чогуу макулдашкандыгын кошумчалады. Алардын курал колдонууга уруксаты болгону менен аңчылык кылууга уруксат алышпагандыгын белгиледи. Бейшекеев Мамажакыповдун кол алдындагылар менен пикир келишпестиги болгон деген маалымат тастыкталбагандыгын айтууда. Ал иштеген жарым жылдын ичинде эч кимге рапорт берип, жетекчиликке билдирүү жиберген эмес. Териштирүүнүн натыйжасында облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчысы жана Баткен районунун прокурору орун басары менен кошо иштен алынды. Буга чейин алар тергөө иштери бүткөнгө чейин кызматтан убактылуу четтетилген болчу. Прокурорлор жетекчисин мас абалында рульга отурган адамдын унаасына салып жибергендиги боюнча жаза алган. Эскерте кетсек, прокурор Анарбай Мамажакыповдун сөөгү 18 ноябрга караган түнү Төрткөл суу сактагычына жакын жердеги жолдон табылган. Ага шектүү катары Баткен мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Милициянын маалыматы боюнча ал Мамажакыповду мергенчилик куралы менен атып, андан соң кылмышты жашыруу максатында денесин өрттөп салган. Деген менен шектүүнүн да, маркумдун да туугандары тергөө иштерине наразы. Алар ошол күнү аңчылыкка чогуу чыккан прокурорлорду да камалышын талап кылып жатышат.